Аймактар өнүксө, өлкө өнүгөт. Андыктан өкмөт тарабынан аймактардын өнүгүүсү үчүн артыкчылыктуу аракеттер көрүлүүдө. Аны менен катар эле эл ичиндеги активист жарандар, жеке ишкерлер да четте калбай, аймактардын өнүгүүсү үчүн эл этелине ар тараптан колдоо көрсөтүп келишүүдө. Алсак Талас шаарынын эр азаматтары биригип, Чынык-Ылас коомдук бирикмесин түзүшкөн. Аталган коомдук бирикменин мүчөлөрү бүгүнкү күндө коомчулукта көйгөй жараткан маселелерди чечүүнүн үстүндө иш алып барып келишет. Бул тууралуу кийинки материалда сөз болот. Талас шаарынын жаштары биргеликте жерлердеги көйгөйлүү маселелерди чечүүнү максат кылышып, Чынык-Ылас коомдук бирикмесин түзүшкөн. Аталган коомдук бирикмеге бүгүнкү күндө 12 адам мүчө. Өз ишмерликтерин жаңыдан баштап жаткан коомдук бирикменин мүчөлөрү өздөрүнүн жасаган иштеринен өзгөлөр үлгү алып, өлкөбүздү биргеликте өнүктүрсөк деген ниетте. Адам баласы өзү негизи жакшы иштерге умтулуп туруш керек. Ошол себептен биз Чынык-Ылас коомун түзүп турабыз. Чынык-Ылас коомунун негизги максаты бул биринчи өзүбүздү коомго пайдалуу инсан кылып, өзүбүздү оңдоо жана өзүбүздү көрсөтүш, жана адамдарды, башка адамдарды, келечекте жаш муундарды коомго пайдалуу инсан болууга чакырып жатабыз. Эми илгери биздин ушу ата бабалар ошо ар кандай көйгөйлөрдү, маселелерди жалпы ушундай биримдикте чечип отурган. Анан кийин мына канчаден көйгөйлөрдү биз көрүп турабыз мынакей. Чынык-Ылас коомдук бирикмеси азыркы тапта Нуржанов айыл өкмөтүндөгү жергиликтүү эл аракет кылып, бирок акча каражатынын жетишсиздигинен улам бүтүрө албай келген айыл четиндеги жолдун оңдоп түзөө иштерин жүргүзүшүүдө. Бул жол аркылуу дыйкандар талааларына, малчылар кыштоолоруна өткөндүктөн жолдун бузулган абалы айыл эл үчүн көйгөй жаратып келген. Бул жерде көйгөй жол маселеси аябай кыйын эле. Суу каптады эле, ушу канча жылдан бери оңолбоду эле бул жерибиз. Эч ким кара албай калган бул жерден. Анан айыл өкмөттөн жардам болуп 1 тонна солярка берилди эле. Анан ушул жерде жашагандар, ушул жерде трактористтерден чогулуп 30 000 сом акча чогулттук. Ошо менен бүтпөй калды бул жолубуз. Анан Чынык-Ылас коомунун балдарына уш бир туугандарга кайрылдык элек, ошолор келип 20 КАМАЗ төгүп берип жетпегенин. Анан гредерин алып келип, ошолор бүтүрүп бергенин аракетин кылып, ошондой иш болуп атат. Убагында аябай кыйынчылык болчу эле, машиналар тыгылып, тракторлор тыгылып, прицептер кулаган учурлар да көп болду эле. Келген машинабыз да келе албай калчу бияка. Кирбей, зарканычы эле. Буйрусен бат-бат катташат экен. Аталган коомдук бирикменин мүчөлөрү жалпы журтчулукту кайрымдуу иштерге тартуу, өлкөнүн өнүгүүсү үчүн биригип иш алып барууга чакыруу максатында атайын сынак да жарыялашкан. Сынактын шарты боюнча адамдар жеке багытта же биригишип коомчулукта көйгөй жараткан маселелерге жараша жети иш аткарып, аны Чынык-Ылас коомдук бирикмесине билдирүүсү зарыл. Дагы бир конкурс уюштуруп жатабыз жалпы Талас шаарына. Бул конкурстун максаты, деги эле бул Чынык-Ылас коомунун максаты коомубуздагы ар кандай көйгөйлөрдү өзүбүз чечкенди, көйгөйлөргө умтулганды өзү чечкенди аракет кылайлы деген максатта ушундай бир байге кызыктырып уюштуруп жатабыз. Ошол биринчи байгеге 100 000 сом акча коюп жатабыз, экинчи байгеге 50 000 сом акча коюп жатабыз, үчүнчү байгеге 25 000 сом байге коюп жатабыз. Бул байгеде, бул иште алар 7 иш жасашат. Ошо коомдогу көйгөйлүү, өздөрүнүн көчөсүндөгү, айылындагы, шаарындагы достор болуппу, бир туугандар болуппу, ошол ишти жасап бизге видео отчет жиберет. Анан бул убактысы 1 жылга коюп жатабыз. 1 жылдын ичинде Кудай буйрса баарыңыздар бул көйгөйлөрдү өзү чечкенге умтулайлы деген максатта кылып жатабыз. Чынык-Ылас коомдук бирикмесинин мүчөлөрү алдыдагы убакыттарда облусубуздагы көйгөйлүү маселелерди чечүү үчүн дагы аракет кылышарын билдиришти. Аны менен катар эле өрөөнүбүздүн камчы касап эр азаматтарын өздөрүнүн катарына чакырып өтүштү. Нуржанат Жакшылыков, Каныбек уулу, Талас району.